Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз өткүлүк курактагы өспүрүмдөр тууралуу сөз болмокчу. Бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык психиатрия жана наркология борборунун амбулатордук стационардык бөлүмүнүн башчысы Залимбекова Назира Курманбековна. Жылына Кыргызстанда тилекке каршы 100 баладан да ашык өз жанын кыйып атышат да. Бир кыздын атасы жазган экен. Унчукпаган кыйкырык деген. Ата-эненин сөзү авторитет болбой калат деп. Көбүн эсе эле өзүнүн проблемасында болушат ата-энелер. Трендке айланган учурлар кездешип жатыр Кыргызстанда. Аны self harm деп коет. Биз ата-энеңди келип өлтүрүп кетебиз деген сыяктуу коркунучтар болгон экен. Негизи бул теманы азыр бизди көрүп жаткан ата-энелер, эгерде сиздердин балдарыңыз ушундай өткүлүк куракка жете элек болсо дагы өзүңүздөр үчүн пайдалуу маалыматтарды ала алат деп ишенебиз. Назира Курманбековна, эң эле алгачкы суроолордун бири биздин статистикага келип айланып келсек, ошол көрсөтүү башталганга чейин сиз кичине бир аз айтып калдыңыз. Кыргызстанда сан өсүп баратат депчи. Ошол эмнелер боюнча сандар өсүп баратат, ошол жөнүндө да кичине кыскача маалымат айтып кетесизби? Ооба, өспүрүм бурагындагы балдардын арасындагы өзүн өзү өлтүрүү или суицид деп аталган бул көйгөй аябай курчуп келатат. Биз башында ойлогонбуз 2020-жылы жана карантинге байланыштуу депчи, көбүнчө үйдө камалып калганда деп. Бирок андай эмес болуп, азыр Кыргызстан мына былтыркы эле статистиканы алсак, жылына Кыргызстанда тилекке каршы 100 баладан да ашык балдар өз жанын кыйып атышат да. Бул өтө эле өкүнүчтүү. Себептери дагы аябай көп болуп атат анын баарын иликтеп чыгыш керек да. Ошол себептери, ошол 100 баланын эми көпчүлүк бир кандайдыр бир 2-3 себептер болсо керек, ошолорду санай кетсеңиздер. Ооба, себептери аябай көп болот. Себептери психология, экономический жактан деп айтып карап көрсөк, жакырчылык, ата-энесинин алкоголизация, ата-энесин менен түшүнбөстүк, ошондой эле ата-эненин мээриминен кур калгандар, эч кандай жылуу сөз укпай өзү менен өзү чоңоюп аткан балдар. Ошондой эле психологиялык себептер, ал такыр эле башка себептер болот. Алар эмне деген? Алар зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, окуу жайындагы, тегерегинде чөйрөдөгү зомбулук, ошолорго кабылган балдар, психикалык травма алган балдар, куугунтукка, кемсинтүүгө, шылдыңдоого кабылган балдар. Ошондой эле жалгыздык. Өспүрүмдөрдө эмне болот? Алгачкы сүйүүлөр болот. Ошолордон жооп албай калганда же туура эмес жооп алганда өзүн жаман сезген, бул да психологиялык себептерге кирет. Анан акыркы себеби бул психопатологиялык себептер. Психопатологиялык себептер кандайдыр бир проценти ошол балдардын ооруга кабылган балдар, тукум куучулук оорулар бар, психиатрический. Ошондой эле галлюцинация жана шизофрения, ар кандай оорулун түрлөрү бар, психопатиялар. Аларды эми токтолбой эле коеюн, алар эми психиатрияга барганда билинет. Дүйнө жүзүндөгү эле бардык өлкөлөрдө эле таркалган бизде деле бар экен. Мындай суроо жаралып жатат да. Мындан бир жыл мурун Facebook'тан көрүп калдым. Бир кыздын атасы жазган экен. 6-класста окуган кызы өзүнүн өмүрүн кыйган экен. Бир кайсы бир оюнга кирип кетип, ал жерде ошол сен эгер өзүңдү өмүрүн кыйбасаң, демек сен биз ата-энеңди келип өлтүрүп кетебиз деген сыяктуу коркунучтар болгон экен. Ошондой эле агым бул ошол убакта Россияда көп болгон экен. Синий кит сыяктуу болгон. Ошондой учурлар да Кыргызстанда болот абы? Ооба, Кыргызстанда дагы жок эмес. Ал тилекке каршы соц тармактарга балдар көп кирет, балдарда контроль жок ата-энелер жагынан. Ошол себептен айта кетмекчимин, ата-энелергечи контроль болуш керек. Соц тармактарга кирип, ар кандай сайттарда, ар кандай телеграм каналдарда
азыр деле болуп атыптыр. Балдарды биринчи байкап көрүшөт экен. Ошол эле жана Roblox деген оюндарчы, ошол оюндарда байкап көрүшөт экен. Сен мамаңды, например, мага көрүнбөй, то есть өзүнө көрүнбөй сүрөт тартып, сүрөтүн жибер. Ошондой, например. Анан ал жибергенден кийин уже более серьезный задачаларды, тапшырмаларды бере башташат да. Момундай кыл, карнизге чыгып көр, бийиктикке чыгып көр, коркот бекенсиң деп баланын уже мындай коркуу сезимин дагы байкап көрүшөт. Ошол убакта эч кимге айтып атабы же айтпай атабы, аны да байкап көрүшөт. Аябай алар дагы психолог болушат, ошондой маньяк, мындай кандай десем мен ошондой эле айта алам да, ооруга жабыркаган адамдар деп ойлойм. Аларды соц тармактарда андай жок эмес, тилекке каршы бар болуп атат. Ошон үчүн ата энелерге айта кетет элем, балдарыңарды карап, көңүл буруп, дайыма кайсы сайттарга кирип атат, кимдер менен баарлашып атат, кимдер менен жазышып атат, кайсы оюндарды ойноп атат, кайсы фильмдерди көрүп атат, ошолорду карай жүрсө деген айта кетет элем да ата энелергечи. Ошол телефондорун кара дегенде дагы азыркы өспүрүмдөр дагы жазышып эле дароо бүт чаттарын өчүргөнгө дагы үйрөнүп алышкан экен да баарычы. Ушундайда дагы биз кандай, мисалы сиздин учуруңузда, сиздин практикаңызда көп эле ата энелер барса керек. Мындай учурда биз кантип алардын телефонун дагы ыкмалар бардыр. Же мындай сүйлөшүүлөр, кандай сүйлөшүүлөр? Ооба, биринчиден ойлойт элем, что балдар менен сүйлөшүү керек. Тең туштай, достой, ата энедей эмес, ата эне дегенде урушуу, обязательно уруу ал туура эмес. Контроль дегенде эле аябай жесткий контроль кылуу деген, орусча айтып атам, кечиресиздер, өтө кооптуу болот ал дагы. Телефонду алып салуу дагы туура эмес. Менин оюмча баарлашуу гана керек. Ачык баарлашуу гана керек да. Сизге бүгүн ушул көрсөтүүгө келгенге чейин суроо узатып элек. Ата энелерде кандай суроолор бар деп, ошолордун арасында бир эмес, бир канча суроо келиптир. 14 жаштагы балдарды жазыптыр. Такыр түнт, эч ким менен сүйлөшпөйт, ошонун кантип ачык, шайыр мүнөз кылсак болот, эч ким менен баарлашпайт, коркобуз. Мындан ары да ушундай болуп кетеби дегендер да, ушундай коркунучтар бар экен да. Ооба, коркунучтар бар. Өзүн өзү өлтүрө турган балдар, өлтүргүм деген ойлонгон балдардын ошондой коркунучтуу түрлөрү бар да, байкаса болот. Бала өзгөрөт, түнт боло баштайт, эч ким менен сүйлөшпөйт, жек көрүү сезими агрессивдүү боло баштайт. Ошол эле ата энесине, ошол эле бир туугандарына сүйлөөсү башкача болуп өзгөрө баштайт. Түнт боло баштайт, сиз айткандай. Жакшы көргөн оюнчук, жакшы көргөн кийимдерин бере баштайт, тарата баштайт. Ошондой эле өзүнүн өлүмү жөнүндө, өлүм кандай экени жөнүндө, жаназасы жөнүндө сөздөрдү да сүйлөй баштайт да. Өтө кооптуу болот ошондой кездерде. Сөзсүз түрдө психологко, психиатрга алып баруу керек. Анткени ата энеси өзү баарлашып, ачык сөзгө чыгарыш дагы өтө кыйын. Кылдаттык менен мамиле кылып, ошондой убактарда психиатр, психологдордун жардамына барса дейт элем да ата энелердичи. Баары эле байкай бербейт. Ата энелер көбүн эсе түшүнөм, ата энелер акча табуу менен эртеңки күнү баласын, ошол эле баласына кийим, эмне кылабыз, кандай жашайбыз деп башка проблемалар көп болот да. Балдарына акыркы очередте гана көңүл бурушат. Ошол туура эмес. Балага жок эле дегенде мындай кымбат баалуу бирдеме алып бергенден көрө балага жумуштан кийин 20 мүнөт болсо дагы убактыңарды бөлүп сүйлөшүү керек бала менен. Бала эмнени каалап атат, эмнени жактырып атат, эмнени жактырбай атат, эмне көйгөйү бар. Ошону сөзсүз түрдө байкоо керек. Ата эне эң эле биринчи үй бүлөдөн башталат. Ошол эле конфликттер, ошол эле
проблемалар үй бүлөдөн болот биринчи. Анан уже экинчи планда анан мугалимдери, классташтары, тегерек четтеги чөйрөдөгү окружение деп коет, чөйрөдөгү аны курчаган тең туштары байкайт да. Ошол себептен ата энелерине биринчи айтат кетет элем, балдарыңар менен кенен, ачык, айрым баарлашуу кылгыла. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө сексуалдык катнашуу жөнүндө сөз кылбайбыз, бирок ошол келген суроолордо бир суроо бар экен, ошону сизге берип коеюн чечтим, анткени бул суроону дагы көп эле ата энелер ойлонуп болуш керек. 7 класста окуган баласы ошол сиз айткандай карап кылат, эскеги эле балдар эмнени телефондо көрүп атат дегенди айтып атпайсызбы? Ошентип баласын телефонун текшерсе, ошо ютубтан алган запросторун карап чыкса эле, баарында эле жанагындай, билбейм, айтса экранга болбойбу, секс деп издеп тургандар көп экен да ушу сөздү. Анан балама түшүндүрдүм дейт, болбойт деп, мен уккандай болду, бирок ошо дост балдарды айтып туруп ушинтип карасаң анан чыгат. Ал эми ТикТокто жанагындай кыргызча биздин аябай уят угулган жаман сөздөр болот, ошондой сөздөрдү да терип көрүп кызыккандар болот экен. Ошондо бул 7 класстагы балдарга бул аябай эле чоң балдар эмес да. Биз ушундай учурга кезигишип калса, учурашып калсак, кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Ооба, туура, андай учурлар көп кездешет, бизге дагы көп барышат андай маселелер менен. Аны ооба, эми не обязательно сразу эле специалистке кайрылып, биринчи чын эле бала менен баарлашып, ал бала деле ал информацияны, ошол информацияны досторунан, тең туштарынан угуп, аны көргүсү келет, текшергиси келет, ал деле кызыгуусу пайда болот. Анан аны жок болбойт деп эле резко наотрез алып салган, телефонун алып салган туура эмес. Ал дагы конфликтти жаратат. Антпей эле ата энесинин же бир ошол эле мугалим же ошол эле жанындагы болгон улуу киши түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Айтып бериш керек, жеңил, жалпак тилде балага түшүндүрүү керек. Үй бүлө кандай курулат, кандай мамиле болуш керек, аял менен эркектин ортунда кандай мамиле болуш керек, аны деле балага үйрөтүү зарыл, абдан зарыл. Ошону мен даже сунуштайт элем, мектептин программасына киргизсе, түшүндүрүү иштерин, тааныштыруу иштерин, ошондой эле сабак кадимкидей эле киргизсе абдан жакшы болмок да. Балдар чындыгында 7 класстын баласыбы, 7 жаштагы балабы баары кызыгат. Алар билбейт, анткени көргөн эмес, чоң балдардан угат, кызыгуу жаралат. Анан ошондон эле улам анан ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн да, конфликтный ситуацияга чейин болуп кетиши мүмкүн. Ата энеси менен түшүнбөстүк болуп, анан ошол эле конфликт, ошол эле даже өзүн өзү өлтүрүүгө алып барышы мүмкүн да. Бул учурда мындай бул суроо берген себебим мындай болуп атат да. Ошол 7 класста балдар ушундай нерсени көрүп жатса, үйдө өзүнүн бир тууган карындаштары менен калтыруудан уже ата эне чучулап коркуп баштайт. Илгери биздин убакта, азыр баарында эле мындай телефонго ачык эле көрүп атпайсызбы? Мындай мүмкүнчүлүк көп дегендей. Мурун видеомагнитофон бар кезде андай видеокассеталарды, мисалы, менин эсимде бар, байкем алып келчи. Уят ошо сыртында жазылып турчу, ошо порно бирдеңке деп, аны мындай катынып көргөн учурларын байкап калчубуз. Эми ал кезде ал 11 класстын окуучусу экен. Анан эми азыр ушундай эле жаш кырактагы балдар, кичинекей эле кырактагы балдар ушуларды көрүп жатса, ата эне ошону биринчи чочургайт экен да. Бирөө менен бөгөт коюу керек го ошолорго. Анткени азыр тилекке каршы соц тармактардан, телефондон чын эле ачык эле, даже ошол эле кичинекей бала ачып көрө алат. Ал сайттардычы көрүп алышат. Бири-биринен кандай аталат, кантип кирсе болот деп үйрөнүп алып, чоңдордон сурабай эле уже кире беришет да. Бул уже белгилүү. Ошолорго мен дагы айта кетилет, бир определенный бөгөттөр коюлса жакшы болмок да. Анан ата энелерди дагы азыр бир кыскача айтып кетсеңиз, психолог менен психиатрдын айырмасы кандай учурда психиатрга кайрылыш керек болот? Ооба, эң эле туура суроо. Көп эле ошонун айырмасын билишпейт. Психолог бул ким? Психолог бул деген
педагог, психологиялык жактан жардам берген, аныктаган психологиялык баланын жүрүм турумун, состояниясын, бул психолог. А ошол эле учурда жардам көрсөткөн, дарылаган бул психиатр болот. Психиатр уже бул врач, дарыгер, то есть, а психолог бул педагог болот. Ошо айырмасы ошол, чоң айырмасы чоң болот. Психологко кайрылып, психиатрга кайрылып, экөө тең караш керек баланы. Психолог психологиялык жагын териштирип, психиатр уже дарыгер катары карап, диагноз коюп, дарылап, психотерапия кылып ошолорго жардам берет. Ушул көрсөтүү башталганга чейин да сиз айтып калбадыңызбы, илгеркидейки болуп мындай учетто турат десе эле коркушуп, ата-энелер бизге алып келгенден коркуп жатышат депчи. Кайсы стереотиптерден арыла албай жатышат илгерки? Ошолорду өзү кыскача айтып кетсеңиз. Тилекке каршы стереотипия до сих пор эле мындай сакталып келатат. Психиатриялык жардам же психиатриялык клиника дегенде эле, психиатрический учет дегенде эле ата-энелер коркушат. Психиатрический учет болуп, бир кандайдыр бир башкача көрүшөт да, что психиатрический учет же психиатрияга барса эле бир бүттү, жашоо бүтүп калчудайчы. Андай кылбагыла. Эгерде ата-энелер уже өзлөрү жардам бере албай калса, баланын ушунчалык состояниясы бир башкача болуп атса, же түшүнүксүз болуп, сизди түшүнбөй атса, сиз сөзсүз түрдө психологко, психиатрга сөзсүз түрдө кайрылуу зарыл да. Ошол эле биздин республикалык психиатрия наркология бөлүмүнүн амбулаторно диагностикалык бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Эч ким силерди сиздин каалооңсуз, ата-энесинин каалоосуз сизди эч ким учетко албайт. Жардам гана көрсөтөт, консультация аласыз. Ошол себептен айта кетет элем, ал стереотипияны жеңүү керек, коркпостон кайрылуу керек. Баланын состояниясын, баланын өмүрүн сактап калам десеңер. Эми биздин көрсөтүүбүздүн башка темасына кайрылсак, өткөл курактагы өспүрүмдөр арасында ошо мисалы соц тармактар аркылуу, мисалга келтирсек, TikTok'тон түз эфир аркылуу өздөрүнүн колдорун жана денесинин башка мүчөлөрүн кесип көрсөткөн, өзүнчө бир трендке айланган учурлар кездешип жатыр Кыргызстанда. Муну биз ошондой учурга кезиккен ата-энелер менен да сүйлөшүп калдым. Ушундай учурга кабылган ата-энелерге сиздин кеңешиңиз? Ооба, аны self harm деп коет. Еще өзүн өзү кескилөө, өзүн өзү сайгылоо, өзүн өзү күйгүзүү, деги эле өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүү деп аталат. Ал деле эмнеден келип чыгат? Ал жанагы мурунку айтып кеткендей конфликтный ситуация, түшүнбөштүк, уруш талаш, өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылгандын эң эле биринчи себептерине да кирет да. Өзүн өзү кескилөө, бул деген бала ушунчалык кыйналып, эч кимге айта албай, эмоционалдык напряженияда болгондо, аябай катуу кыйналганда, эмоционалдык напряженияда өзүн өзү кескилеп көрүшөт, сайып көрүшөт. Ошондон менен жанагы эмоционалдык напряженияны чыгаргысы келишет да. Эч кимге айта албай атат да, анткеничи ал ичиндеги көйгөйүн айта албай, ошого барышат. Аны жашырып, менин практикамда бир кыз болгон, өзүн өзү кесип, анан ата-энеси байкаган эмес. Анан энеси бир күндөрдүн бир күнүндө кийимин кыз өзү жууп атканынан гана байкап калган да. Ал көрсө, ошол кан болгон жерин көрбөсүн деп өзү жууп, өзү кескилечү экен. Анан ошондон улам анан психиатрга алып келип, жардам алып, жаман иш болбой калган да. Ошон үчүн ата-энелерге көңүл бургула дейт элем. Эми сөзсүз эле мындай чечиндирип эметип көрбөй, акырын байкап, жүрүм турумун байкап, ал жүрүм турум мен жана айткандай өзгөрүү болот, өзгөрүү. Агрессиясы өсө баштайт, туталанат, эч кимге айта албайт, түнт боло баштайт. Ошол эле моментте өзү жалгыз отуруп алып, сиз айткандай трендтерге кабылып, жана сайттардан окуп алып, анан өзүн өзү кескилеп көрүшөт, ден соолугуна зыян келтиришет.
ошо даярдана башташат, таблеткаларды ала башташат, жаман бир заттарды, курал жарак, ошол эле лезвияларды ала башташат. Ошол себептен сөзсүз көңүл буруу зарыл. Эгерде мектепте же тегерегинде окружение деп коет, чөйрөсүндөгү бирөө байкап калса дагы сөзсүз түрдө улууларга айтышы керек. Өспүрүмдөр байкаса бири-биринин кесилген жерин көрсөтүп, анткени алар ата энесине эч качан айтпайт да. Жанындагы досторуна айтышы мүмкүн, же бир классташына айтышы мүмкүн, ошолор көрүшү мүмкүн. Ошолор сөзсүз түрдө айтып, анткени ал бала жардамга муктаж. Еще дагы бир сөз бар, унчукпаган, мындайча которгондочу, унчукпаган кыйкырык деген, жардам суроо деген эле болот да. Ал ушунчалык денесине өзүнү залалга келтирип, жардам сурап атканы болот. Ошол себептен сөзсүз түрдө андай балдарды психиатрга, психологко алып келиш керек. Ошол эле келген суроолордун арасында болду, бирөө жазган экен, менин кайынсиңдим ушундай учурга кабылган, ал бир канча жыл мурун дейт. Эми азыр ошол тилинген колдорун көргөндө дагы жиндене берет дейт да. Бул ушул нерседен чыгыш үчүн канча аралык кетет? Ал индивидуалдык болот. Кээ бир балдар бат эле кетишет, андайдан тарашат, жакшы болуп кетишет. Кээ бир балдар тилекке каршы өмүр бою деле ошол оорудан жабыркап, психикалык травма алып, ошол психикалык травмасы өмүр бою да калышы мүмкүн да. Мындай улучшение деп коет, убактылуу гана жакшырып, анан кийин кайра кабылышы мүмкүн. Ошон үчүн жана айтып коет эмеспи, жаз күз обострение деп, ошол моменттерде кайра жабыркашы мүмкүн да балачы. Ошол өтө кооптуу. Ошол себептен жана диспансерное наблюдение деп балдарды эмне үчүн жазында, күзүндө алып келгиле, көрсөткүлө, баары жакшы болсо деле консультация алып тургула деп врачтар айтат да. Ошол туура сөз. Эгерде мурун ошондой эпизод болсо, сөзсүз түрдө бала жакшынакай жүрсө дагы специалистке барып консультация алып койгон зарыл да. Ошону убакытты өткөрүп жүрбөгөнгө. Анткени ата энеси байкабаса дагы специалист сөзсүз түрдө байкайт. Ошондой эле келген суроолордун арасында дагы ушул курактагы балдардын кыздарына айта кетсек, кыздары мисалы чачын сары, кызыл, жашылга боеп алып, кийинген стили дагы мындай бир корей стили деп да айтышат экен. Мүмкүн ошо корей сериалдарын көргөндөнбү, анан бир айтым, эки айтым учукпай койдум. Мындай учурда биз ата-энелер эмне кылышыбыз керек? Мейли ошол өтүп кетет деп макул болуп коюшубуз керекпи, же кандай жол менен мындай суроолор чечсек болот дегенде болот да. Ал дагы өтө чечүү кыйын. Анткени балдар ата эне тилекке каршы, орусча айтмакчы, авторитет болбой калат. Алар тегерек чегитиндеги, чөйрөдөгү балдарды көбүрөөк угушат. Ошол эле сериалдардан, ошол эле корейский сериалдардан, ошол эле соц тармактардан тренд болуп аткан эмелерди көп көрүшүп, ошолорго чын эле ошол балдар дуушар болушат да. Анан аларга кандай жардам көрсөтүү керек? Аларга деле эми түшүндүрүү иштерин аракет кылып көрүш керек. Жок, болбойт, булар укпайт деп таштап салбастан, жакшы, орусча айтканда хорошее русло деп коет, ошолго буруш керек. Башка хобби же башка кызыгууга аракет кылыш керек. Ошол эле, например, сууга сүзүүгө же бир спорттук тармактарга ата энеси буруп алып барып, же болбосо чөйрөсүн алмаштырганга аракет кылуу керек да. Бул өтө маанилүү да. Ал эми эч кандай нерсеге кызыкпаган, эгерде кызыкпаган учурда, анда уже психологдор менен, психиатрлар менен да иштөө керек. Жок, мындай болот экен да, мисалы эч кандай көйгөй деле жок болгону мисалы айтышат экен да. Шарт бар дейт. Мен мисалы айтат да, мен кичинекей кезимде ушундай ар кандай кружокторго, курстарга баргым келчү, бирок тыйын жок болчу, каражат маселесине такалчу дейт да. Азыркы биз балдарыбызда бүт шарттар бар, английскийге бар, бийлегенге бар, бирок кызыгуу жок. Бирок балдар такыр кызыгуу жок. Үйдө эле телефон болсо болду дейт. Ошондой балдардын кызыгуусун кантип жаратсак болот? Бул өтө оор вопрос, оор суроо. Анткени ар бир бала индивидуальный болот, ар бир ата эне башкача болот. Алардын сүйлөшүүсү дагы тилекке каршы ар кандай болот да. Кээ бир ата эне ооба баласын сразу түшүнүп, көрүп,
жана сиз айткан кружокторго кызыктырууга, өзүнүн жаштыгын айтып кызыктырууга аракет кылат. Андай ата-энелер бирок чанда тилекке каршы көбүнесе эле өзүнүн проблемасында болушат. Ата-энелер өзү биринчи проблемасында болушат. Ошол себептен балдар каралбай калат. Балдарга көңүл бурулбай калып атат. Даже бурулган күндө деле кандай кылам деп билбей, анан эгерде такыр өзүнүн аракети болбосо, ошол эле соц тармактарда башка тараптуу өнүктүрүүгө жолдомо болгон программалар бар. Ошолорго кайрылса болот. Аларга дагы болбой баратса, уже бала менен индивидуалдык түрдө иштеш керек да. Ошону түшүндүрүү иштерин, ошол эле баарлашуу, ошол эле кыз эмнени каалап атат, ошол эле кыз. Ал чачын боёо менен эмнени каалап атат. Алар болот, что протест түрүндө мага көңүл бурбай атат, мага көңүл бурсун деген түрдө дагы ошону жасашы мүмкүн. Анткени көбүн эсе балдар внимание ала албайт, көңүл ала албайт да ата-энесинен. Ошо көңүл буруу иретинде да ошондойго барышы мүмкүн. Бул өтө маанилүү, ошону дагы ата-эне билүү керек да. Кичинекейинен өйдө бала өзүнө внимание требовать этет да, мени жакшы көрсө экен, мени сүйсө экен, мага көңүл бурса экен деп. Ошол эле чачын боёп, ошол эле сериалдагы трендтерди кылган, ошол эле изилдеп келсекчи, алып келет да, что ата-энеси көңүл бурбайт баары бирчи. Канчалык мындай аракет кылса деле көңүл бурулбайт да. Вроде бы бала үй бүлөдө жүрөт, бирок орусча айтканда в душе жалгыздык болот да. Анан ошонун өзүн өзү алаксытуу максатында же өзүн өзүнө көңүл буруу максатында ошондой жолдорго барат балдар. Бирок мындай да учурлар болот да. Мисалы мен деле мындай соц тармактарын окуп калсам, бирөөнүн баракчасын окуп калдым. Эгерде менин кызым чачын жашылга боёйм десе, мен макулмун. Боёсо боёгусу келсин дейт. Башкача мындай эмеде үй бүлөсүндө мындай нерселер терс кабыл алгандар көп да. Атасы эле бул кызың эмне окуп калган, кызыңды карачы деп энесине томатты коет да. Ошол учурда ушу эми эгерде бала ушуну каалап жатса, биз ата-эне мындай эмнеше айтканда чыдап коюп, мейли каалаганын кылсын деп коюшубуз керекпи, же мындай сүйлөшүшүбүз керекпи ошондо? Жанагы мындайда эми баарына эле уруксат берүүгө болбойт. Кайсыл бир жерде чек болуш керек. Ошол чекти бала да биле жүрүш керек да. Балага аны үйрөтүү керек. Момундай болот, момундай болбойт, жанагы айтылат го, билүү керек депчи. Аны айтпаса, үйрөтпөсө кантип билет бала? Ошол себептен балага үйрөтүү керек. Бирок аны дагы туура үйрөтүү керек да, туура жолдо, туура сөздөр менен баланын кабыл алуусуна жараша үйрөтүү керек. Анан жок болот же болбойт деген туура эмес да, бул жерде ар бир балага индивидуально айтса болот. Мага, например, ошол баланы алып келсеңер, ошол кызды алып келсеңер, мен ал кыз менен же бала менен сүйлөшүп, ошол балага кандай мамиле кылуу керек, ата-энесине айтып бермекмин дегендей, ошондой индивидуальный подход керек ар бир балага и ата-энеге ошол учурда эле. Биз буга чейин Гапар Мадаминовдун «Маек» курганда, ушул өткөн курактагы өспүрүмдөр тууралуу сөз кылганда, ал өзүнүн китебин айтып калды. Ата-энелерге кеңештен китебимди окусаңар, ушул тууралуу баарын жазгам. Силер деген мисалы мындай айтканда, боюнда бар аялдын биз түшүнөбүз го, гормондор ойноп жатат деп түшүнмөйөн кабыл алабыз. Ошондой эле ушул курактагы балдарга дагы түшүнүү менен кабыл алганды биз ата-эне биринчи кезекте үйрөнүшүбүз керек. Туура, ооба. Ошондо деги эле жалпысынан ушу биздин көрүүчүлөр көрүп жатса, биз мисалы урушабыз го, өзүбүздүн апалар урушканда эле эмне эле болуп атат, ырсаңдабай жөн жүр деп элебейбиз да. Анда баланы түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Ооба, түшүнүү керек, баланы сураш керек. Сөзсүз эле уруп же урушуу ал туура эмес да. Бирок чек дагы болуш керек. Ошону үйрөтүш керек балагачы. Бала кийин жана стрессоустойчивый деп коет. Ошол эле жана кыйынчылыктарга туруктуулук болуш керек. Өмүр бою эле ата-энеси менен жашабайт да.
Ал да өзүнүн үй бүлөсүн курат, өзү кыйынчылыктарга дуушар болот. Ошолорду жеңе билгидей кылып тарбиялашыбыз керек да. Ошол эң маанилүү. Анан баарын эле позволять этип, жана баары вседозволенность деп коет орустарда. Баарын эле уруксат бере берген тоже туура эмес. Чекти кайсыл убакта токтош керек. Кайсыл убакка мүмкүн, ошону үйрөтүү дагы зарыл да, өтө зарыл. И ошол эле жана мен айткандай стрессоустойчивый кылып чоңойтуу керек. Ар бир личность, ар бир адам өзүн ошол ордуна коюп көрүш керек. Даже ата-эне деле. Мен мына ушундай болсом кандай болот элем деп. Анан ушул өткүл куракта балдар дагы ата-энесин өзүңүз айтып калдыңыз, ата-эненин сөзү авторитет болбой калат депчи, айлана чөйрөсүндөгү балдар. Андан бөлөк дагы биз ата-эне катары бир мындай жанакындай орусча айтканда наставник деп коет го, кыргызча кандай окуат. Ошондой кишилерди таап, ошондой айтып койчу, сенин сөзүң угат дегендей сыяктуу дагы нерселерди. Ооба, андай деле болот, андай деле практикада ыкмалар колдонулат, анткени себебинен чындыгында ата-энесин укпай калган учур болот. Подростковый периодто бекеринен айтылбайт, ошол өспүрүм курагында ата-энелер экинчи планда болуп калат. Алар өзүнүн чөйрөдөгү балдарды угат, улуу балдарды угушат, кыздар улуураак кыздарды угушат, досторун, там жора жолдошторун угушат. Ошол себептен ошолорго авторитет болгон, кандай десем, сиз айткандай наставник болгон бирөө болсо абдан жакшы. Ошого айтып, ошол аркылуу чыкса дагы болот да. Андай ыкмалар, кеңештер бар. Ата-эненин эле колунан келе бербейт баары. Именно ошол өспүрүм куракта өтө кыйын. Ошонун үчүн эле алып кетүү. Ошон үчүн биз да ошондой кээде кеңештерди беребиз. Ошондой рекомендация беребиз. Кандай кылуу туура болот. И ошол эле дагы бир айтып кетем, ар бир балага индивидуально. Кандай учурда, кандай себепте. Мен жана перечислить этпедимби, көп себептер болот да. Аябай көп себептер болот. Ошо кайсы себепке туш келсе бала ошого жараша алып кетиш керек да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле ар бир учур индивидуалдуу болот экен. Ошо балага ошол ар бир үй бүлөнүн дагы өзүнүн мындайча айтканда мыйзамдары болот. Алардын балада тарбиядагы өзүнүн ролдору, өздөрүнүн мындай эмеси башкачалардан айырмаланып турат деген, ошого жараша бул мындай нерселер индивидуалдуу сүйлөшүлөт экен. Эми уруксат берсеңиз, биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор болгон, ошолорду берип койсом, Азыр буга чейин да алардын суроолорун бердим, бирок мындай сиздерге азыр айтып койгом экенмин. Мындай дагы суроолор келип калыптыр. Эми комнаталарын кантип жыйнатабыз 14 жаштагы кызды дейт. Да, өтө татаал суроо. Өзүңөр кошо жыйнашкыла, өзүңөр кошо оюн катары, кичүү кезинен башташ керек анычы. Жана Японияда туура практиковать этишет да. Балдарды, мен да ошону туура деп эсептейм. Уборщицаларда жок, мектепте өзүлөрү эмгек, кол эмгеги менен тазалашат. Анан ошол эмгек канчалык оор, канчалык кыйын экенин билишип, бала деген тазалыкка үйрөнөт. Ошондой 14 жаштагыны эмди эле кеч эмес, бирок уже мындайча айтканда кеч да, кичинекей кезинен үйрөтүш керек. Чогуу өзүңүз үйдө жумуш кылып атканда балаңызды кошо ала жүрүп, жүрү, оюн катары. Жүрү, мону кылалык, муну мындай кылсак туура болот. Сен не только кыз баласың, сен өзүңдүн комнатаңды, өзүңдүн бөлмөңдү таза кармашың керек. Мындай болот, мындай кылуу керек деп чогуу жүрүп үйрөтүш керек. Анан ата-энесин көрүп бала өсөт. Ата-энеси да ошол эле убакта бири-бирине отношениясы сыйлоо менен, тамашалоо менен жүрүш керек да. Ошол эле жумушту кылып атканда унчукпай эле өзү эле кыла бербей, ошол баласын кошуш керек. Баланы кошуп, балага үйрөтүп, балага кеп кеңештерди айтып, өзүнүн жаш кезегиндегини айтып, мен момундай болгондо момундай кылчумун, менин апам момундай кылчу. Жүрү, сен да балаң болот деп ошондой туура сөздөр менен үйрөтүү керек.
ошол эле үй жыйнаган. Ошого эле улай мындай ишкер айымдарда ушундай суроолор болот экен да. Мисалы көп балалуу ишкер айымдын кол жардамчы, үй жардамчы алганга мүмкүнчүлүгү бар, бирок жолдошум каршы болот экен. Анткени үйдө кыздарың бар, кыздарың кандай болуп чоңоюп калат деп. Биз азыр Японияны жакшы баса белгилеп айтып кеттиңиз да, ал жакта ошондой мектепте ошондой иштердин баарын окуучулар өздөрү кылат депчи. Анан ушул эле эмеде башка калаларда башкача көз караш болушу мүмкүн экен. Жок, башка түшкөн байкал жорго деп коет. Ал кыз мейли үйүндө үй жардамчы болсо деле кийин турмушка чыкканда кыйналбай эле үйрөнүп кетет, ал адамдын деринен болот. Ошондо сиз кандай туура жооп бере аласыз мындайда? Ошондой мисалы ишкер айымдар үй жардамчы алган туура эле болобу, же ошол эле албай эле ошо кыздарын эле үйрөтүп эле кыздарын эле эметиш керекпи? Негизи эле кыздарга үйрөтүү да керек. Ошол эле учурда ошол эле үй жардамчы алганга акча табууну дагы үйрөтө билиш керек да. Азыркы заманда, мурунку заманды карабаш керек. Мурунку заманда андай болгон эмес. Үй жардамчы деген болгон эмес. Акчага келип тазалоо деген болгон эмес. Ошондой эле заман бап, то есть заман өзгөргөнгө жараша ата энелердин балдарга болгон көңүл буруусу, үйрөтүүсү дагы өзгөрүп келатат. Аны тана албайбыз. Бирок кыз киши болгондон кийин не только үй жумушуна, өзүнө тыккан болгонго, ошол эле өзүнүн бөлмөсүн таза кармаганга адептүүлүккө үйрөнүү зарыл деп ойлойм. Сөзсүз үйрөтүү зарыл деп ойлойм да. Ошол эле учурда өзү акча таап, ошол эле үй жардамчысын жалдайганга деле үйрөтсүн. Андай экен, ал мамасы, например, ошону деле үйрөтсүн. Ал деле жашоодо бул эми дагы Караколго барып калганда отельде эмеден Эмираттан келген туристтер болгон экен. Анан аларда кичинекей кезинен эле үй жардамчы болот экен. Анан ошол жакта иштеген жыйнаган горничный кыз айтып калды. Салыштырып, кайсы улуттардан. Эми ал ар бир улутта бар дейт, мындай чыккандан кийин балет кылып чыгып кеткен дейт. Анан бирок бул улуттагылар кичинекей кезинен бери үйүнүн үй жардамчы болгондуктан булар башка жакка барганда деле баскан жерден чачып чыга беришет экен дейт да. Ошол деле азыр ошону айтканда эстеп кетип ойлоп атам. Болбу баары деле кыз кишини биз кичинекей кезинен эле эгер ошол үйдө өзү тыккан болот да, жашоодо да өзүнө да тыккан болсо, үйү өзүнүн эле тегерек чети таза болуп турса, приятно да орусча айткандайчы, ошону кыз кишиге мындай үйрөтүү керек деп мен ойлойм да. Мен эми өзүмдүн мнением ошондой, что кыз кишиге, эркек балага деле үйрөтүү зарыл го деп ойлойм да. Келген суроолорго кайрылсак, балдар субкультураларга кошулуп кетпөө үчүн кайсы курагында жана качан көңүл бура башташыбыз керек дейт. Субкультураларга кошулуп кеткен учурлар ооба жаш кезектен эле, кичинекей кезинен эле башталат. Бирдемеге кызыгуусу артып аткан кезде ошол убакта көңүл буруу керек да. Кайсы, мен жана айта кетпедим, ошону кайталай кетейин. Кайсы сайттарга кирип атат, кайсы кинолорду көрүп атат бала, кайсы материалдарга кызыгып атат. Ошону такыр эле өзүнө өзү коюп койбой, баланы текшерип туруу зарыл. Анткени балдар жанагы мындайча айтканда пластилиндей болуп, пластичный болушат да. Кайсы кандай тарбия берсе, кандай сайттарга кирип кайсыны көрсө, ошого көңүлү бурулат, ошого кызыгат. Ошол себептен ата эне кээде карап турушу керек. Кайсы кинолорго кызыгып көрүп атат балам, кайсы кружокторго барып атат, кайсы соц тармактарда отурат, телефондон эмнени көрүп атат. Контроль керек деп ойлойм. Анткени действительно ошондой субкультураларга кирип кетсе, кызыгуулар жаралса, ал кичинекейинен эле башталат. Келген суроолордун арасында башын таппай жатам. Саламатсыздарбы? Балабыз телефондон башын албайт, айтсаң жаман көрөт, ар нерсени алып бергиле дейт. Акчаңар жок болсо ал менин ишим эмес деп түшүнбөй атат. Кантип абалды оңдосок болот? Жолдошун тапканы анча көп эмес дейт. Ооба, азыркы эң эле бир көйгөйлүү маселелердин бири ошол. Телефондо карап, ошол эле ар кандай сайттарды көрүп,
кайсы каналдарды көрүшүп кызыгып балдар ошондой жаман иштерге, жаман сөздөргө, ата энесине жаман айтканга чейин барып атышат тилекке каршы. Ошон үчүн телефонду бирок таптакыр алып салгыла деп айта албаймын, ал деле туура эмес. Бул учурда индивидуалдык подход деп айткандай ошол эле балага башкача түшүндүрүү. Канча жашта экен ошол бала? Башкача түшүндүрүү иштери. Курак болсо керек эми. Биякта Өспүрүм курак болсо эгерде анда өтө кыйын болуп калат. Анткени ал телефон менен ата энелер уже мындай кандай десем, моментти кой берип жиберишкен да. Телефонду аябай көп көрүп, бала аябай берилип кеткен. Азыр андай көйгөй менен аябай көп келишет бизге. Биз анан ар түрдүү методдор менен, ар түрдүү жолдор менен жөнгө салабыз. Аны ошол кичинекейинен башташ керек деп ойлойм да. Эми деле кеч эмес, ата энелер угуп атса, жана кичинекейинен тили чыга элек балдарга даже телефон берип коюшат. Бул туура эмес. Анткени баланын психикасы токтой элек, кезде жана мелькающий өзү түшүнбөйт, ал көрүп аткан, телефонду көрүп аткан, өзүлөрү түшүнбөйт эмне болуп атканын. Бирок ошону көрүп, баланын мээ өсүүсү дагы жайлай баштайт, токтой баштайт. И ошол эле учурда өспүрүмдөргө деле аябай зыян алып келет да телефончу. Ошон үчүн телефонду таптакыр эле алып салбай, бирок кандайдыр бир бөгөт коюуларды сунуштайт элем. Только өзүнө сабакка байланыштуу или бир маселе байланыштуу ошондой эле карап, көрүп, таалим алганына гана телефон берип, анан түнү күнү отура берген телефонду туура эмес деп ойлойм да. Ошонун баары психиканы бузуу алып келип атат. Айыл жергесинде өспүрүм балдар клей жытташат экен. Аны кантип токтотсо болот? Кадимки эле наркоман сыяктуу дешти. Деги эле өспүрүм курактагы эркек бала менен ата эненин мамилеси кандай болуш керек? Эми бул акыркы суроосун айта кетиңиз. Ошо клей жыттагандар боюнча. Клей жыттаган уже токсикомания деп коет, уже бул уже психикалык, психоактивный вещество деп коет, ошол заттарды колдонгон, туура эмес мээсине доо кетип, ден соолугуна зыян кетип аткан учур болот уже. Сөзсүз түрдө наркологторго кайрылуу керек, подростковый психиатрларга кайрылуу керек, жардам алуу керек да. Анткени ал уже зависимость вызывать этсе, уже көз каранды болуп калат клей жыттаганданчы. Анан ден соолугуна, к сожалению, доо кетип, кийинкисине дагы өтө зыян алып келет. Ошон үчүн тоже контрол дагы бир жолу контрол, клей албаганга, акчаны дагы байкап бергенге, эмнеге кетирип атат. Тегерек четиндеги чөйрөдөгү окружениядагы балдардан дагы информация алуу керек, бөгөт коюу керек. Клей жыттаган эң эле бир жаман көйгөйлөрдүн бири деп ойлойм, айыл жергесинде особенно. Ата энеси билбейт, бала колдонот, ден соолугуна зыян болот, бир күнү ал өкүнүчтүү мындай конец менен деп коет, өкүнүчтүү бүтөт да, өтө жаман болот. Сиз жана башында айтып кетпедиңизби, суицидке барганын көбүнүн ата энелери такыр оюна да келген эмес, билген да эмес, ушундай баласы болуп жатканын депчи. Эми деги эле суицидке деле эмес, негизи мындайча айтканда кыскача кандай 3 белги болгондо биз ата эне көңүл буруп, психологко, психиатрга алып барыш керек экенди билишибиз керек. Ошону санап кетесизби мындай? Көбүн эсе андай балдар өзүнүн ошо өлө турган жөнүндө сүйлөй баштайт. Бул эң эле биринчи белгиси да. Мен мына силерге кереги жокмун. Мен эч кимге кереги жокмун. Мен кетип эле калышым керек или өлүп эле калышым керек деп айтышат. Озвучивать этип айтышат. Ошону көңүл буруу керек, бул биринчиси. Экинчиси, мүнөзү өзгөрөт, эмоциясы өзгөрөт. Или агрессивдүү, или түнт боло баштайт. Сүйлөсөңүз жооп бербейт. Эчтеке кызыктырбайт. Бул ошол экинчиси. И үчүнчү эле эң эле көйгөйлүү маселе бул уже таптакыр эле сүйлөбөй калат бала. Таптакыр сүйлөбөй калат, жооп бербей калат, сабакка барбай калат. Ооруй баштайт. Психосоматика деп коет, уже психологиялык жактан бала ооруй баштайт. Ошого дагы көп көңүл буруу керек. Ошол учурларда сөзсүз
чуркап алып барыш керек. Психиатрга, психолог алып барсаңыз, биринчи психиатрга барасыңар, өзүңөрдүн жашаган жериңерден, же ошол эле биздин республикалык психиатрия, наркология борборуна алып барсаңыздар болот. Жардам беребиз, консультация беребиз. Пока кеч болуп кала электе алдын алуу керек. Ошондо гана анан баарыбыз жеңебиз бул көйгөйдү. Сиз келип кеткениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгерде ата-энелерге кандайдыр бир кайрылуу болсоңуз, сизге эркин микрофон. Урматтуу ата-энелер, балдарыбызды жакшы көрөлү, сүйөлү, аларга абдан көңүл буралы. iPhone 15 алып бербей, ошол эле 15 мүнөттүк көңүлүбүздү буралык. Сүйлөшөлүк. Ошол эле балага эмне көйгөй болуп атат, эмне маселеси болуп атат, көңүл коюп угуп, анан бирдеме айтып келатканда аларды урушуп же кагып салбай, уккула. Эмне деп айтат, эмне каалоосу бар, эмне каалабай атат. Ошону угуу зарыл. Биз көбүнчө моментип келсе, ай бар ары тур деп кагып салабыз да, ошол туура эмес. Ошон үчүн балдарыңарды сүйгүлө, бири-бириңерди сыйлагыла, көңүл бургула. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, ошону айтып элем да. Рахмат эже.